Endigi жылкы бюджетибиz 250 миллиарддан жогору болот. Камчыбек Ташиев 2 айда кумтөрдөн $90 миллион пайда түшкөнүн билдирди. Кыргызстан июнь-июль айында кумтөр алтын кенинен $90 миллион пайда тапты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25-сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачкан учурда билдирди. Кумтөрдөн 21 жылда $84 миллион пайда таптырбыз. Ал эми июнь-июль 2 айда биз $90 миллион таптык. Муну акчабыз каякта жатат? Кыргызстандын акчасын талаптоно эле жеп жатышкан. Биз алардын коррупциялык схемаларын алып чыктык. Эгерде кумтөрдөн айына 1,2 же 2 тонна алтын өндүрүлүп жатса, аны ай сайын самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз байып калды, акчасы пайда болду деп Ташиевдин айтканын айрым жергиликтүү маалымат каражаттары таратты. УКМК жетекчиси кумтөрдөн сырткары башка тоо кен тармагында коррупциялык иштер бар экенин белгилеген. Буга чейин Кыргызстан кумтөр алтын кенин башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүргөнүн Азаттык радиосуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Асылбек Жапаров билдирген. Жапаровдун айтымында, ал алтын азыр Кыргызстанда өкмөт 61-62 миллион доллардан ашуун таза киреше болорун мерчемдөөдө жана ишкананын акчасы өлкөнүн ичинде сакталууда. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматкерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачты. Кыргызстанда ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылды. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алай районунда атайын кызматтын бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Анын айтымында, Кыргызстанда дарылардын баасы 3-10 эсе кымбат сатылып келгени аныкталган. Ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылды. Кыргызстанда дарылар эң аз дегенде 3, эң кымбат дегенде 10 эсе кымбат сатылып келиптир. Мамлекеттик кызматкерлер дарыгерлер менен чогуу мафия түзүшкөн. Биринчи күнү толук маалымат берилет, деди Ташиев. Мындан тышкары УКМКнын төрагасы күйүүчү май ташкандардын мафиясынын да изине түшкөнүн белгиледи. Бүгүнкү күндө күйүүчү май 56-58 сомдон сатылууда, бирок 50 сомго жетпеген бада сатылышы керек экен. Муну мамлекет да жетекчилер да эч ким караган эмес. Биз азыр ошого багыт алдык, деди Ташиев. Кызматкерлерге кайрылып жатып, жетекчи ар кимиси элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеши керек деген. Бул үчүн ар биринде бийлик да мүмкүнчүлүк да бар экенин белгиледи. Сөзүнүн соңунда ар бир кызматкерлер отчет тапшырып, иши ошонун негизинде бааланарын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкер шайлоого кийлешти, ага катал чара көрүлөт. Президент Садыр Жапаров 26-сентябрда Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана улуу памирдеги этникалык кыргыздар үчүн жаңы шарчанын курулушуна капсула салды. Анын жүрүшүндө Садыр Жапаров алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорго жооп берип жатып, ар бир мамлекеттик органдын алдында шайлоо жараянын таза жана ачык өтүүсүн камсыздоого катуу талаптар коюларын белгиледи. Парламенттин жаңы чакырылышына эл кимди шайласа да ошолор келиши үчүн бардык шарттар түзүлдү. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан турат. 54 депутат партиялык тизме аркылуу, 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоодо шайлоочулар партия үчүн эле эмес, андагы өзүнчө бир талапкерлерге да добуш берген система киргизилди. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоо жараянына кийлешише турган болсо, ага карата токтоосуз түрдө катал чаралар көрүлөт, деп билдирди Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Майрам Акаева таласта жүрөбү. Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин аялы Майрам Акаева Кыргызстанга жашыруун келди. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине ишенимдүү булактар билдирди. Алдын ала маалым болгондой, Майрам Акаеванын жүзүшкө чыккан апасы ооруп учурда Талас облусунда жүрөт. Эске салсак, Аскар Акаев 2-августта Кыргызстанга келген. Улуттук коопсуздук комитети мурда президент кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан алып келингени билдирсе, Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып өз эрки менен келгенин айткан. Акаев 1992-жылы кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түздү. Ага 1994-жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003-жылы Камепко компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жатат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эгемендүү болгон күнү кыргыз элинин шоруна келген Тряпканын аялы Майрам Акаева өлкөгө келиптир. Бирок бардык жак жымжырт. Эмне үчүн келди, кайсыл бети менен келди, ким сагынып олтуруптур, камаш керек деген сыяктуу айтыш керек болгон сөздөр жок соц тармактарда. Былтыр Жаныш Бакиевдин аялы өлкөгө келгенде, как будто сырттан душман бастырып келгенде ызы-чуу болуп жатып калышты эле. Гений бузук трайбалисттер. Эгер эле бул эки аялды салыштырып көрө турган болсок, бири кыргыз элинин канын соргон, өлкөнүн сазга тыккан Барбадыровду талкалап таламайга коюп, демонтаж кылып бузуп-бузгандарды Кытайга сатып жиберген эң алгачкы бүлдүргүч катынчалаш подкаблучниктин аялы болот. Дал ошол ыплас аракеттерге түздөн-түз тиешеси салымы тийген катын эмес беле? Ал эми Жаныш Бакиевдин аялы кыргыз маданиятына аздыр-көптүр кызмат өтөгөн таланттуу аял заты болгон. Өлкөнүн элинин баарына бирдей эмес мамиле кылган кандайдыр бири, биринчи, экинчи, үчүнчү деп адамдарга сотко бөлгөн өлкөдө жашап жаткандай туюлат. Эл жакшы жаманды айырмалай албай турган деңгээлде бузулду. Бул жакшы эмес деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Камчыбек Ташиев айткан мафия УКМК бир фармакомпаниянын жетекчисин кармады. Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатат. Дары-дармектердин басын негизсиз жогорулатып, ошол эле учурда салык төлөбөй жүргөн деген шек менен өлкөдөгү фармкомпаниялардын биринчи жетекчиси кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, саламаттык сактоо системасында коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында калкка ашыкча жогорулатылган баада дары-дармектерди сатууну көздөгөн импорттоочу фармацевтикалык компаниялар тобунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү тууралуу УКМКга маалымат түшкөн. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, анын алкагында аталган компаниялардын офисинде жана кампасында тинтүү иштери жүргүзүлгөнү маалым болду. Анда экинчи бухгалтериясы бар экендиги тастыкталып, финансылык документтер алынган. Бул компаниялар тобу көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын колдоосу менен салыктан качуу үчүн импорттук дарылардын чындык наркын жашырып, бирок калкка сатууда спекуляция кылгандары аныкталды. Мыйзамсыз аракеттер өлкө бюджетине салык түшпөгөнүнө жана дары-дармектердин анын ичинде өтө керектүү препараттардын баасын негизсиз жогорулашына алып келет деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары, иликтөөнүн жүрүшүндө бул компаниялардын саламаттык сактоо системасы аркылуу акчалай сыйакы үчүн импорттолгон кымбат баалуу дары-дармектердин аналогдорун таратуу менен мыйзамсыз соода ыкмаларын жана адилетсиз атаандаштыкты колдонууга катышкандыгы боюнча далилдер алынган. Натыйжада аталган ишканалардын жетекчилеринин бири А.В. аттуу жаран кармалып, жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмү коррупция менен айыпталган. Анын баш коргоо чарасы 1-май райондук соту тарабынан тандалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгени айтылды. Атайын кызмат учурда тергөө мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы ири фармацевтикалык мафиянын бети ачылганын билдирген. Эл чындыкты билсин. Шайлоо жашыл жарык күйгүзүп, Аскар Акаев акча издеп дүйнө кезип жүрөт. Бүгүнкү акча менен оокат кылган парламенттик шайлоонун уңгусун Аскар Акаев түзгөн. Акчасыз жок, партия четтагаларын сезген Аскар Акаев парламенттик шайлоого акча сурап Ереванга барды. Аскар Акаев парламенттик шайлоого тымызын даярдана баштаган. 16 жылдан бери шайлоого катыша албай бук болгон экс-президенттин өзү катышпаса да, парламентке катыша турган партиялардын бирин колдоону чечти. Акаев мындай тилегин ишке ашыруу үчүн өзү президент кезинде мамлекет башчылары менен тымызын жолуга баштады. Орусия тарапта элсинин көз өткөн арийне үй бүлөсү бар, ал эми Путин аны менен ойнобойт. Украина менен Арменияда көп президенттер алмашкан, ошондуктан буулуп жаткан буктурманын оозун Армениядан баштады. Ереванда Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен Армениянын мурдагы өлкө башчысы Акаев иштеп жатканда чогуу иштешкен Левон Тер-Петросян жолукту. Бул тууралуу Армениянын улуттук конгрессинин маалымат катчысы Арман Мусинян билдирди. Жолугушуу Тер-Петросяндын хан сарайында өткөн. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 53 жашка толду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 1968 жылы 27 сентябрда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Барп айылында туулган. Ал 1992 жылы Томск мамлекеттик университетинин инженер-химик адистиги боюнча билим алып, 1999 жылы Кыргыз улуттук университетинин юрист адистиги боюнча билимин алган. Камчыбек Ташиев 1987-89 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Коомдук саясий ишмер, 1993 жылы эмгек жолун Меримай өндүрүштүк коммерциялык фирмасын негиздеп жана жетектөө менен баштаган. 1995 жылдан 2000 жылга чейин Томас өндүрүштүк коммерциялык фирмасынын башкы директору болуп иштеген. 2002 жылдары Элеткенч көп тармактуу айыл чарба кооперативи башкармалыгын жетектеген. Ал мамлекеттик кызматтарга 2002-2003 жылдары аралаша баштап, ошол жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппарат жетекчисинин жардамчысы. 2003-2005 жылдары Бишкек шаарындагы Ленин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, биринчи орун басары болуп иштеген. Камчыбек Ташиевдин саясий карьерасы 2005 жылдан тартып башталган. 2005-2007 жылдары Жогорку кеңештин депутаты. 2007 жылы ноябрынын 2009 жылдын декабрына чейин өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу, кийин министр болгон. 2010 жылы өлкөнүн түштүк аймагындагы улуттар аралык кагылышын токтотууда Камчыбек Ташиев жеринде калк арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн, негизги саясий ишмерлердин бири болгон. Аны бул аракети Ташиевке болгон ишенимди, урмат сыйды бекемдеп, кадыр баркка алып келген. Ошол эле жылы өзү жетектеген Ата журт мекенчил саясий партиясы менен оппозициялык көз карашта болгонуна карабастан бийлик жана революциячыл партияларды шайлоодо жеңип алган. 2010 жылдын декабрынан тартып 5-чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып, Ата журт депутаттык фракциясынын лидери болгон. Камчыбек Ташиев башка оппозициячыл саясатчылар менен 2012 жылы 3-октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы коюлган митинг көтөрүп чогулган эл менен ак үйгө кирүүгө аракет кылган учурда кармалып камакка алынган. Бул сот процесстерин анын камалышын Ташиевдин тарапташтары саясий куугунтук катары сыпаттап, бир катар мөөнөтсүз митингдер, жол тоосулар, ачкачылык кармоо сыяктуу саясий акциялар менен коштолгон. 2013 жылдын 3 мартта Бишкектин 1-май райондук соту депутатты
Кылмыш жаза кодексин бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 1,5 жылга эркинен ажыраткан. Айыпталуучу тарап соттун бул чечимине нааразы болуп жогорку инстанцияга кайрылган. Мындан улам Камчыбек Ташиев 2013 жылдын 3-июнунда Бишкек шаардык соту тарабынан акталып, сот залынан бошотулган. Камчыбек Ташиев 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоого катышкан. Бирок БШКнын Республикада журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди шайлоого жакын калганда партиянын тизмесинен чыгарып салган. Буга Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясынын талапкер Абдыманап Абдыбаховго кол көтөргөн деген маалымат негиз болгон. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин УКМКнын төрагасы кызматын аркалап жатат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Курманбек Бакиевди алып келет экен деген элди дүрбөдү канчалык деңгээлде негиздүү. Эмне мынча мындай козутуулар анда мында соц тармактарда чыгып калып, акыркы күндөрү күчөп жатат. Билгенимди илгери эле жазып койсомбу деп ойлонуп эле жүргөм. Бирок ансыз да шултоо таппай отургандар азыркы ажообуздун супер фанаты, кошоматчысы мени мына бул фанат Бакиев тактап жатат. Демек Жапаров Бакиевди алып келери чын деп ажообузду тытып эле кетишпесин деп унчукпай отурууга туура келген. Азырда жазбашым керек эле, а бирок чындык чыркырап жатсачы. Эл да кайсала барлашып калган. Жалган төгүн маалыматтарга баштары маң болуп, кимге ишенерин билбей отурсачы. Анализим боюнча баары эле билип калды. Бул чындыкты болгон айткандан коркушат, жазгандан коркушат. Ооба, чындыкты билсе да билгиси келбегендерди бир бетке эле түшүнгүсү келбегендердин каргап шилүүсүнөн коркуп атышат. Чынында азыр Бакиев менен Жапаровдун кымындай да байланышы жок болгону. Жапаров Бакиев бийлигинде бийлик бутагында болгон. Депутат, комиссар, жардамчы жана өлкөнүн иш алып баруусу окшош. Ал тышкы саясатта балансты кармоо, мамлекет көз карандысыз экономика өсүш керек, инвесторлор менен кызматташуу керек. Бир эле Россияга байланып туруу зарыл эмес деген иш алып баруу жана саясат. Ал эми экинчи жагда Бакиев дагы Жапаров дагы биздин бир боору энебизге жаккан эмес жана жакпайт дагы. Бакиев учурунда экономикада жакшы өсүү болгон, төмөнкү сүрөттөрдө анализи турат. Бакиев дагы Россиядан башка дагы өлкөлөр менен кызматташкан. Кытай менен эң ири долбоорду 2010 жылы май айында ишке ашырмак экен план боюнча. Бир боору энебизге ал долбоор айрыкча жаккан эмес эле. Ошол себептен 6 ай мурун катуу даярдык көрүп, апрель айында Бакиев бийлигин көтөрүп чапкан экен. Кайран гана карапайым эл убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен Ак падышанын оюнчугу болуп, куруу ушакка ишенип, куруу жалага ишенип, бейчеки канын төгүштү, жандарын беришти, тезек жак деди, свет кымбаттады жана тыйын телефон байланышы кууратты. Болгону ушул эле жала эле. Албетте карапайым элге күнүмдүк жашоосунун чыгымы маанилүү. Тышкы саясат менен келечектин экономикасы элди кызыктырбайт дечи. Аны тиги жиксулар билет да, ошол майда барак шултуулар менен элди көтөрүп чыгышкан. Ал эми Бакиевдин калган жүргүзгөн саясаты экономикалык көрсөткүчү багыты иң сонун эле болгон экен. Алдандык, Бакиев кетти, аянтка чогулуп алып, биз эмес Бакиев өзү билбей калган. ТМЗдын алдын ала Ак падыша жөнөткөндөрүн огуна ушту, кан төктүк. Чындыкты айтып берди, бирок туш-туштан кыскан тышкы күчтөрдүн кысымы менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Чындыкты билген ош эли мына көтөрүлөбүз деп турганда элди алаксытыш үчүн жана дагы ар дайым чегаранын айынан чуулган түштүк тарапты уйгурларга өткөрүп автоном статусун берүү үчүн Лондондогу уйгурлар уюмунун жардамы менен ош коголанын баштап жиберишти. Дагы алдандык, дагы да эл кырылып жатты. Тилер болсо мамлекетти тоноо менен алек болуп жатты. Жыйынтыгында Бакиев өлкөнү тоноп жаш балдарды атып кетти дешип, баарын Бакиевге шылташты. А Бакиев өлкөдөн почти жылангач эле чыгып кетиптир. Бирок ал эң ири долбоорду биздин мамлекетке курула турган Россия жаналгычындай корккон бир нече миллиарддык долбоорду өзү менен кошо алып кетти. Ал долбоорду Белоруссияга алып барып берди. Белоруссиянын экономикасы өстү. Лукашенко Бакиевге ыраазы болуп, резиденциясынын жанынан жер берди, мага жакын, жанымда жаша деп. А биз шорду убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн колуна өттүк. Эл итке минген боюнча калды. Баягы свет кымбаттады, кымбатчылык 2 эсе 3 эсеге өстү. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү бир айдын ичинде долларлуу миллионерлер болуп чыга келишти. Ак падыша болсо бизге өзүнүн сүймөнчүгү Атамбаевди президент кылып шайлап берди. 10 жыл бою бизди Атамбаевдин колу менен каалагандай калчады. Билимимди умышленно талкалады. Бийликке шопурлар келди, бийликке бизнесмендер келди. Тышкы карыз 5 эсе өстү, ички карыз андан аша чабы өстү. Ар кайсы уюмдар өлкөгө элдин аң сезимин талкалоо үчүн активдүү кирип башташты. Эч ким маани берген жок. Атамбаев болсо Бакиев баштап кеткен долбоорлорго лента кесип, мен жасадым, мен курдум деп мактана берди. Эл алданып жатты. Ачынында 10 жыл бою мамлекет тонолууда гана болду. Ак падышага Кыргызстандын бул абалы абдан ыңгайлуу эле. Негизи эле Ак падышага эле эмес, баардык тышкы күчтөргө биздин мамлекеттин гүлдөп өсүшү керек эмес эле. Эми мына Кудайымдын боору орду эле дагы бийлик башына иштей турган кыргыз үчүн, өлкө үчүн жанын берген ажо Садыр Жапаров келип отурат. Эми дагы да бул ажообуз бир боору энебизге жана убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен алардын жан жөкөр жактоочулар да жакпай турат. Куруу жала, куруу бет тырмоолор, элди алдоо, көкүтүү, митингди үндөө, элди көтөрүү үгүттөрү күч алгандан күч алууда. Ал тургай бир боору энебиз тээжиктердин жардамы менен жазында Баткен жаңжалында чыгарып көрдү. Кудайга шүгүр, ажообуз акылман экен. Ишке ашкан жок. Эми болсо ичибиздеги ири жыландардын жардамы менен өлкөдөгү саясий абалды курчутуп, кымбатчылык менен кысып элдин бийликке болгон нараазычылыгын күчөтүүдө. Садыр Жапаровго ишенип бул тирешке чыдап беребизби же дагы алданып мамлекет
мамлекетибизди шылуундарга карматып беребизби? Эми аны деле айыл чечет. Мен жомокчу эмес, мен болгону элдин теңинин көбүн билген маалыматты болгонун болгондой тизмектеп жаздым. Бийлик азыр элдин колунда, келечек азыр элдин колунда. Багыз менен ырыскы мүмкүнчүлүгүбүздү ыргыта теппейли, бек бололу деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Төмөндө Бактыгүл Иманбек кызынын Бакиев тууралуу жазган сөздөрүн окуп, акыйкатты коркпой айткан адамдар бар экенин ичим жылыды. Чындыгында Бакиевди колдогон адамдар миллиондоп саналат. Бирок алар көп тирликтен бошой алышпай, биздей болуп Facebookка киргенге убактылары деле жок. Ал эми Бакиев жөнүндө жазып койсоң, оздорунан бок кускан трайбалист жугунтукорлор Борбор калабасына айлана чөйрөсүндө көп. Алардын өткөн бекерчи жок. Ошондуктан дээрлик баары Facebook колдонушат. Бекерчиликтен күн аралата митинг, тополоңдорго чыгып турушат. Атүгүл коррупционер урууларды бошотуп бердешип, өздөрүнүн уулдарын аппа көрсөткүлөрү келишет. Алар үчүн башка региондордо жашаган адамдар эл катары да көрүнбөйт. Как будто өздөрүнүн Кыргызстандын тагдырын чечкен кыйындар деп ойлошот. Кимди кызматка коюшту да ошолордун сурашыбыз керек. Ким президент болушун ошолор чечишет. Борбор шаарды өздөрүнүн менчиги деп ойлошуп, ит аягын коругундай башкалардай корушат. Бул трайбалисттер Бакиев тууралуу акыйкатты билгилери да келишпейт. Атамбаев Отунбаевын Бакиев камкор деп айткан куру дооматтарын как зомбилердей бөлүшүп, мээлерине куюп алышкан. Кыргызстандын өнүкпөй келишине дал ушул трайбалист жугунтукорлордун салымы зор. Калганын төмөндөгү Бактыгүл Иманбек кызынын жазгандарын билип аласыңар, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.